Эсенхандын өзүнүн аярлары болгон. Аяр деген бул куу, амалдуу, шылуң, митайым же болбосо сыйкырчуу бир өзгөчө күчтүү дубакөй. Анын жардамы менен өзү түрдүү кебеттеге, түрдүү жаңы башкача түргө өтүүгө куулуга боло турган жана башка адамдарды дагы же башка нерселерди дагы куулта алуучу касиети бар. Андан тышкары айлана чөйрөгө, жан жаныбарларга, жаратылышка да таасир этип, каалаганын болтуручу сырдуу дубаны атайын окууну билген адам. Демек, сыйкырды билген адамды биз аярлар дейт экенбиз. Аяр деген сөз эпосто негизинен ушул сыйкырчы дубакөй адам маанисинде колдонулган. Ошол Эсенхандын аярлары Данзада Манастын чийилгендиги жөнүндө Эсенханга кабарлашат. Ошондо Кытайдын аярлары Манастын белгилерин дагы Данзадан окуп беришет. Манастын кулак учу тешилүү, сүрүн эти кесилүү, оңдалысынын үстүндө табактай кызыл калы бар. Аркасында баланын кара көк жалы бар дейт. Аты Манас коюлган. Бул бала чоңойсо Бейжин менен Кытайга катыгын бере турган алардын күч кубаты, аларды жок кыла турган Манас кыргыздан, буруттан төрөлөт деп Данзадан окуп беришкенде жүзгө чыккан Эсенхан чочуп ошол Манасты таап келүүгө буйрук берет. Эсенхандын адамдары жер шаарынын баарын, жер жүзүнүн баарын кыдырып, жарым жаштан 17-18 жашка чейинки балдардын баарын чубатып, ошондой белгилери бар бекенин издешип, такыр табышпай айлалары кетишет. Аягында алар Самаркандтагы Эшендин улу Жарманасты кармашат. Ошол Самарканд шаарына келип, кана жарым жаштан 17-18 жашка чейинки балдарды чубаткыла деп буйрук бергенде, ошол 17 жаштагы Жарманастын белгилери Манаска окшош болот. Ошол Эшендин Манас деген баласы бар эле деп анан баягы текшерүүгө алганда, ал дагы Манастыкындай кулагынын учу тешилүү, сүрүн эти кесилүү, оңдалынын үстүндө табактай болгон кызыл калы бар. Аркасында анын кара көк жалы бар болот дагы. Биз Манасты кармадык деп Эсенханга алып келип беришет. Ошондо Эсенхан: Манасты кармадык, бизге душман болчу баланы кармадык, эми бизге эч ким тийише албайт дегендей, аны зынданга салып коет түрүлөй эле. Зындандан чыгып кете албайт, эч кимге залал келтире албайт деп ойлогон. Демек, Манас менен Жарманастын жаш ортосу 17 жаш болгон.